Düz efir. Düz efir. Yaxşıрақ ekan. Так, düz efir. Beka, assalomu alaykum Beka. 2 kişi efirde, 4 kişi efirde. Alke Samato, salamatsızlarvı. Alke Samatova. 9 kişi efirde. Anca urmatlı Facebook koldoncıları negize geçeten beri abdan bir kızık nese kalып alып kaldım da sos tarmактарды карап олтурам баарын эметип алып анан bir нерсеге bir момент кармадым да баягы америкалыктар эмейин тетип госдеп деп коебуз ошолордун госдептин кулдары мындай карап көрсөм кыргыз тилине сүйлөш керек деп укмуш жазат экен да кээбирлерчи мына негизи орустар бул тигиндей орустар бул мындай а кыргыздын тилин эмечи керек деп туруп ошондой теманы көтөрүп атат да мен мындай таң калыштуу нерседе карап калдым бул кандайча ну вроде бы на государственном уровне карап атабыз баарын эметип атабыз анан кийин до меня дошло что ошолор атайын ошону мындай козутат экен да орустардыкы жоголсун кыргыздын тили болсун деп анан ошонун негизинде анан кийин моундай ызычууларды өзүлөрүнүн жазган постторун карап көрсөңөр бүт эле орусча да а мындай тиягынан чыгып алып туруп тим эле спор кылышат кыргыз тилин сакташ керек кыргыз маданиятын сакташ керек тигиндей мындай анан кайра тияктан карап көрсөң ошол эле госдептин мындайча айтканда госдепти эле коеюн ошолордун американский мечта менен жашап аткандарды карап көрсөң ошолор кайра эле ошо кыргыз тилин сакташ керек деп кайра мындайынан кыйкырат да мен муну эмнени айткым келет муну менен булардын арасында эле уже двойной стандарт булардын арасында эле двойной стандарт болуп калганбы дейм да двойной стандарт деген кандай түшүнсө болот булар бияктан ызычууну көтөрүп алып орустар жаман орусча жаман тетигини эстегиле муну эстегиле деп туруп бүт баарын ошолордун баарын айтат ошонун теманы көтөрөт бул деген ар бир кыргызга бул мындай өзүнүн темасы да бул кыргыздын тилин ооба кыргыздын тилин сакташ керек кыргыздын маданиятын сакташ керек кыргыздын адабиятын сакташ керек анан кийин булар ошону менен пайдаланып өзүлөрү ошентип туруп мындай абдан катуу немелерди согот экен да мен даже бир спорго атын атабай эле коеюн бир спорго бир келин менен тим эле укмуш спор болуп кеттик да тим эле жаман өзүбүз жазышып атабыз анан мен айттым сен деген запад деп айтасың орусча жазасың эмнеге сен кыргыз тилин сакташ керек өзүң кыргызча билесиңби десем билбейм дейт аны эмнеге сүйлөп атасың бул жакшы тема дейт интересно силер деген ушинтип туруп ошо кыргыздын элдин өзүнүн ичиндеги момундай болгон эмесин действительно күйгөнүн алып туруп силер ошону менен пайдаланып атасыңар да мен ошон үчүн азыр мындай күндөн көрө эле мындай бул тема баягыда бир выступлением болбоду эле мен ошол теманы көтөрбөй эле коеюн да анан ошол өзүм эле бир тааныштарым госдеп деп айта койгондо болезньне калгам да аларга анан эртеси айткам вообще акмак экенсиңер депчи анан кийин могу жерден азыр күндөн күнгө ошол теманы күндөн сайын күнүгө ошол теманы көбүрөөк айткан сайын көбүрөөк изилдеген сайын мен ошону көрүп атам да азыр кээ бир нполорду көрсөң ошолор тим эле ошону да мындай эме катары көрөт экен да мындай кыргыздын арасына жанжал салыш үчүн ой кыргыздын тилин эмечи керек а тияка чыгып алып туруп наоборот Америка запад дейт каяктагы запад каяктагы Америка
Кудайдан корксоңор болобу. Кыргыздын эле адабияты менен, кыргыздын эле маданияты менен эле калалы, койгула андайыңарды. Америкада течерди карап көргүлө. Америкаңар, ким Америка менен дос болгондор аягы жүрүптү согуш ошол жакта. Анан кийин мындай кыргыз тилин деп туруп мындай прикрываться этпегилечи, прикрываться этпей мындай кыргыз тилин мындай өзүңөргө курал кылбагылачы. Токтоткулачы ушундайыңарды, элди козуткан токтоткулачы. Силерди ушундай элди козутуп атасыңар да ошонун негизинен. Анан тетиги биздин кээ депутаттарга айтат элем. Силер да могул теманы тим эле патриоттор. Силер да мындай кичине арыдан бери болуп жүрүлөчү. Кайсы тил болбосун, орус тил болобу, англис тил болобу, француз тил болобу, адам баласы ошону менен наоборот, ошолорду окуса, ошолор менен өзлөрүнүн эмеси көбөйөт. Кичинекей балага орусчасын да үйрөтсөңөр, англисчесин да үйрөтсөңөр, французчасын да үйрөтсөңөр, ошол балдарыңар ошол тилдерде дагы сүйлөсө, кыргыз тилинде да кошо үйрөтсөңөр, ошону менен мындай умственный эмелер көтөрүлөт. Жа кыргызча деп эле монтуп эле турабыз, эми мейли ал туура, кыргызча ички документ оборот туура, кыргызча сүйлөшөт. Бирок такыр эле мындай перегибать этип салбагыла да. А ошону перегибать этиш үчүн тим эле ошол жерде бир эмелердин булар ошону менен ойноп атпайбы? НКО ошолор менен ойноп кетип атат да. Эми силер аларга тамак бербегиле, дай, урматтуу Шакиев. Тим эле ошол жактан эмесин эметесиң. Кичине мындай өзүң эле ойлосоң логически, сен мындай баягыда эле айтпадым эле. Сен абдан акыл эстүү кыйын жигитсиң. Эми сен ошол жакта туруп кыргызча сүйлөш керектигин, туура кыргызча сүйлөш керек. Кыргыз болгондон кыргызча сүйлөшүшүбүз керек. Кыргыздын адабиятын, маданиятын сакташыбыз керек. Бирок кичинекей балдарды бир гана тилде эметип, мындай забивать этпейли да, наоборот, ошолордун тилдерди көрөп, үйрөтүп, бөлөк тилдерди үйрөтүп, бөлөк чет өлкөлөрдө барып иштеп, ошол жакта ушундай бир, наоборот, ошол жактан көптү көрөт да. Ошондо сознание болот. А биз жөн эле сен мындай деп эле ура берсек болбойт да. Силер кызык экенсиңер, бийликтегилер, силер да чересчур эле могу. Мына бизде бар статус. Официальный язык деген бар, государственный язык деген бар. Ошол статустан кетпейли, элдин баарын чересчур кыйнабагыла. Мына азыр мен эмнеге бүгүн тема ошону башталып калды, мына бир жакшы таанышым бар. Илгертен бери эле Союз кезинен бери чоң атасы, чоң апасы биякта чоң кызматтарга иштеген. Анан чоң аталары, анан ата энеси, ата апалары наукада абдан чоң достиженияларга жеткен адамдар да, чоң достиженияларга жеткен адамдар. Анан ошолор балдары ошо кичинекей кезинен ушинтип туруп жыргап турат. Ошолор кыргыз тили менен эметпей, ошондой болуп калыптыр. Научный сотрудниктер ата-энелери Москвалап, тинтип алып, мынтип алып жүрүп, научный открытияларды, мындай чоң открытиялар жасады да, мындай чоң жетишкендиктер болгон наука наукага. Анан ошолор эми орусча, кыргызча сүйлөбөйт экен да, орусча. Анан баягыда жумуштан тимлер уже мындай кайсы жерге барбаса эле буларды кысып атат. А бирок булар менен мындай эметип койсоң, Кыргызстанга булар да научный сотрудниктер, булар да мындай академиктер да. Булар да айтат, эмне айлабыз жок, биз кыргызчабызды үйрөнүп атабыз, бирок эми өзүбүздүн эне тилибиз кандай болбосун үйрөнүп атабыз, аракет кылып атабыз. Бирок документтерди баарын ошо научный китептерди эметкенде андай кыргыз тилинде жок экен. Эми биз өзүбүздүн открытияларыбыз тогда бөлөк жерге барып туруп, ошо бөлөк жерге иштейли. Эми ошолорду азыр бир Австрияда бир университет ошолорго приглашение берип атат.
Эми буларды Австрияга келгиле деп атыптыр. Силердин могу познанияңар, силердин научный работаларыңар бар экен, жумушуңар, научный мындай чоң илимий жумуштарыңар бар экен. Ошолорду алып келгиле, биз мына силерге квартира беребиз, мына лаборатория беребиз деп туруп, уже ошолорду ошентип туруп, уже көндүрүп коюптур. Мына азыр кеткен да. Мына азыр кеткен. Бул баягы биздин ошо такыр эле чересчур эле монда кырыша дегенибизди кысып баштагандан ошон үчүн мына булар кетип атат. А бирок булар мындай илимий жумуштары Кыргызстанга укмуш пайда алып келе турган жумуштар экен да, мында карап көрсөм. Ата энелери течерде Кыргызстанда аты чыккан хирургтар. Эми мына балдар уже кетип атат. Действительно, доктор науктар. Мына менин убактыма жетип алып, доктор науктар болушуптур. Эми ошон үчүн урматтуу достор, мындай чересчур эле катуу кете бербейличи. Ооба, кыргыздын адабиятын, маданиятын, кыргыз дегенибизди унутпашыбыз керек. Анан такыр эле тетигилер биз менен тигилер кыйкырып өкүрүп атайын бизге мындай чок салып коет. Анан ошол чок менен биздин депутаттарда кыйын болот. Элдин эмеси менен, подсознаниясы менен ойноп атат да. Ошолорго берилбейли. Кандай болбосо дагы азыр потихонечку мына алипе сабактарын көбүрөөк берип туруп, мындай кийинки поколенияны ошону менен өстүрөлү. Бирок бөлөк тилдер дагы болуш керек. Ошону менен кечирип коюңуздар, кичине мындай көбүнө жакпайт болуш керек, бирок кандай болбосо да ошону айтып атам. Кечирип коюңуздар, жашаңыздар, жакшы туруңуздар. Батма кандайсың, жакшыбы? Да, Батма эмне болуп атат сеники деп. Баткен что-то капитально сени кайра кодолоп баштады го. Баягыда айтпадым белем, тыйын чогулуп туруп ошо терпилаңа тыйындарды берип койсоң болмок. Ладно, тогда жакшы алыңыздар, аман туруңуздар. Барыңарга жакшылык. Алга караштар.